Кайырлуу кеч, калың журт. Жана бир аз бая күндөн бери жалпы элибиздин башына түшкөн кичине дүрбөлөңдөн элибиз деле баарыбыз үйүбүздө кичине отуруп ой багып, ой салмактап турган учурда учурашып койгонду туура көрдүм эле. Анан ушунчалык бир ак ниет адамга бир ыкласы менен, изги ниеттери менен тааныбасак дагы таанышыңдай алыс жууктан өзүңдүн жакын тууганыңдай болуп ал акыбалды сураган өтө көп асылдар чыктыңыздар. Мына бу Казакстандан бир топ агайындар чыкты. Нурдана Даулетова деген. Кудай баршамызды индеттен сактасын, сизде аман болуңуз эже дейт. Ия, аумин. Жалпы калкыбыздын ичинде бар бололук Нурдана. Сизге ыраазычылык билдиремин. Анан менин чайлашып, май чайнап жүргөн асыл курбуларымдан ушу. Мына биз теңдүүлөрдөн, биз курактуулардан өзү аз отурабыз, чындыгын айтыш керек. Толкун деген бир асыл зат, курдашым бар. Алда чыгып мага ыраазычылыгын билдирип жатат. Толкушпайм, неберелериң менен тынч отурасыңбы? Исакемдин туусун көтөргөн бир асыл затсың. Амандык тилейм үй бүлөңөргө. Анан мына менин туулган жеримден, мекенимден чыккан мыкты тарбиялуу сиңдилерим аябай көп. Мындай айтканда тектүү кыздарыбыздан Рабыхан Арапова деген сиңдим. Аманчылыкта бололу, өзүңүз кандайсыз дейт. Өзүм шүгүр айланайын элдин ичинде. Эл менен чогуубуз, Кудай кааласа. Анан мына Кара Болтадан Жаныбек Жапаркулов деген менин жакшынакай куда сөөктөрүмдөн чыгышыптыр. Аманчылык, Куда. Чоң рахмат, сиздер да тынч болуңуздар. Нурдана Даулетова, Алматыдагы досуңуз Байгали ага сиздин өнөрүңүздү катты курметтейди дейт. Ия. Мен де Байгалидей азамат менен тааныш болгонума 70 кылдуу өнөрлүү ошондой бир шери мырзабыз бар экен. Аман болсун үй бүлөсү менен, мен бакыт каалаймын. Алматыдан салем, Дүнүйө таланттары одагынан салем деп атат. Аумин. Жакшы күндөр келсин. Ырыскы чакырып, ыр төгүлүп, ан чачыла чачып калган күндөрүбүздү күтөлүк, Жакшылык болсун. Нурдана жакшы жазыпсыз. Комуз бен ан салыңышсы саламат апке, коңур дабысыңыз менен дейт. Я сол сиздин өтүнүштү орундайын деп мына жака кайтадан чыгып отурмун гой. Азыр бираздан соң ан салып берейин бираз. Анан кийин жакшыга жанаш, жамандан адаш деген бекер эмес го деп Чынара Мираева деген менин туулган жерим Баткенден үн салып жатат. Анан эмей жакшылар азбыз, чындыгында жакшы адамдар аз. Айланайындар, аман болгулачы деген. Мына мен өзүм туулган айылыма барганда өтө атадан энеден бир тууганым болбогон үчүн ата энеден калгандан кийин чындап ошондой бир туулган жериңе барганда деле кичине күндүзү адам издеп калган учурлар көп эле болот, ырасын айтыш керек. Ошондой эжеке деп жок дегенде амандыгымды сурап турган биринекин асылдар аман болгула, айланайындар, эл журтубуз тынч болсун. Жолдасбай Дуанабай, казак халкы сизге риза. Кеми 100 жыл жашаңыз дейт. Аумин. Жолдасбек мырза, сиз дагы өзүңүздүн үй бүлөңүз менен, бала бакыраңыз менен дегеле казак калкымдын башына булут чалбасын. Тегиз көрүп жатабыз, ушунда аман эсен чыгып кетели. Анан эми мына Карашаш Токсанбай дейт. Амандыкта болуңуз, кыргыз улуттук ан өнөрүнө сиңирген эмгегиңиз шексиз, жасай бериңиз. Аумин. Карашаш бар болуңуздар. Элдин элегинен өтүү, калктын калаулусы болуу оңой эмес. Ол жаш кезимизден ата эненин, айыл журттун, бүткүл коомдун батасы менен, тиреги менен дегендей тилеги менен кыбырап жүрөбүз кумурскадай болуп. Тынччылык болсун элде журтта. Айжан Кулманбетова, айланайындар десе амансыңарбы Айжан? Карашаш Токсанбай, аны айтсаңызчы дейт. Ошол эми. Мына жакта окуй берсем көп экен. Арбаңыз саламат
Туура айтып жатасыз. Кошулам, элдин бийликке болгон ишеничи жок дейт. Жок. Антпейли. Атежеке Кудайым сизден жакшылыгын аянбасын. Чынар Өмүрбаева аман болуңуз дейт. Негизи өсөр эл өзүн сыйлайт дейт экен да, туугандар. Менин бир байкаганым, муну узун аңгемени окуй берсем убакыт өтөт. Убактыңыздарды албайын. Мына кеч азыр кечки дам татып, кечки ашыңыздарды жеп, шүкүр деп дастарконго оомин кылып турсаңыздар керек. Саламат эже, кандайсыз? Сизге Парижден ысык салам. Францияда көп эле кыргызстандык мекендештерибиз бар дейт. Баарыбыз карантиндебиз. Айланайындар, Элла Султана дейт. Эми ошентип калдык айланайындар. Баарыбызга тегиз келди бул ылаң. Убактылуу болсун. Сабира Челпакова карап жатыптыр. Айгүл Бакеева, Айгүл Курманбаева, саламатсыз бежекем, жаркылдап бар болуңуз. Аумин. Эми бул убактылуу сыноодон мен ойлойм, биздин дагы акылман элибиз чогуу чаран чыгып кетебиз. Казагым болобу, өзбегим болобу, тажигим болобу, түркмөнүм болобу, Парижде жүрөсүздөрбү, Европанын түпкүрүндө, батышта, күнчыгышта, Кудайга шүгүр, бала чакабыздын баардыгы ошентип бир чети оокаттын айынан ар бирибиздин бирден экиден балдарыбыз сыртта жүрөт. Айланайын мына. Менин да кызым карап отурат. Маха жаным балам. Мариям чоңоюп жатабы. Анан ушинтип бул сыноодон баарыбыз тегиз чыгып кетебиз, алтындарым десе. Саламатсызбы, сизге Баткенден салам дейт. Баткенимдин эли аманбы? Киндиккан таңбаган жерим. Ооба, биздин элибизде. Витаминдерден ичиңиз мам дейт. Ой, жаным балам. Витамин, мамаңдыкы витамин жанагы натуральный жер жемиш балам. Билесиң го менин эрежемди. Бал жеп койсом эле болду, мен ошол күнү кубаттуумун. Сөзүн кыскасы, комузду biraz бийик бурап туруп, казакча бир жакшы казактын акынын жактырып жүрөм, аны ырдап берем. Мына азыр. Asman gökte çalkıgan, jerin sonun alator. Ata jurttu akılman, elin sonun alator. Har kulca jaynagan, törün sonun alator. Kölüm sonun alato, kölüm sonun alato, jerin sonun alato. Erkin Kırgız eline ençi bolgon alato, egemendүү jerimdi ençi bolgon alato. Karkıraday jelesen sozo jüröt alato, kayda жүрсө билесиң кошо жүрөт alato. Koşo yürüt alato, koşo yürüt
ойнаған түрің соның саймадан гүлзарыңда түрді құш күн түні тынбай сайраған қарегімді толтырып қарай берем қайрадан қағылайын алато қараныңдан айланам қараныңдан айланам қараныңдан айланам қағылайын алато қағылайын алато деген алатоо жөнүндөгү чыгарма элибиздин жерибиздин касиетин чакырган ушундай жакшы чыгармаларды бизге чейинки заманда мыкты акындарыбыз Байдылда Сарногоев баш болгон Миден Алыбаевтар улуу акындарыбыз Алыкул Осмоновтар ошол мекенди жерди даңазалап ырдап кеткен экен, жазып кеткен экен. Мына ошол кишилерди окуп бир сабын көкүрөккө түйсөк дагы биз де ошондой эл жер деп келе жатабыз. Мына биздин муунда эми биздин ошол доор заман өзү ошондой болду. Көп нерсени эңсебе, элиңди сүй, жериңди сүй, ата энеңди сыйла, улууга урмат, кичүүгө ызаат кыл деп ушундай бир керемет тарбиянын bir şıbagası bizge buyurgan eken. Anan em mana bu jerde azır уруксат берсеңиздер, кадырлуу калайык. Бу жерде ошончалык казак элинен айланса болот. Мына бу кыргызды казактай толкуп эрким эч ким түшүнүп укпайт. Ал эми казак эли десе биз канатыбызды жайып жүгүрүп жетип барабыз. Ушу турган Алматыга баратканда мен өзүмдүн үйүмө бара жаткандай барамын. Анан мага бир казак элдин соңку жылдарда жагып жүргөнү бул эл жакшы жолго түшүп, ошондой бир алдыдагы даанышман ата бабалардын жолун издешип, ошолордун айткан кебин кайрадан көкүрөгүнө илип, этек жеңин кымырынып, жыйналып турган учурда руханий жактан айтканда. Бул мына Абай атабыздын Абай жолу деген бир керемет ураанды чакырдыңыздар, казак туугандар. Ушул жагынан алганда мен өтө сиздерге суктанамын, сыймыктанамын. Ошол Абай жолу деген сөздүн өзү кандай? Мына улуу Кытай эли деле Конфуций деп келе жатпайбы? Ошо Конфуцийдин айтканынан мында эреже катарында мыйзам, мына конституция деп ошону айтыш керек. Бабаларыбыз жазып кеткен да. Мына ошондо Абай атабызды көбүрөөк кол тийгенде окуп жүргөн окурмандардын биримин. Ошондо мына бул сөзү мага абдан таасир калтырды. Алыс жакын казактын баарын көрдүм. Жалгыз жарым болбосо анда-санда. Пайды үчүн бирөө жолдош бүгүн таңда. Ал турбас, башың кокус кыйшайганда. Осы күндө ос элде данеме жок. Мейир ханып мәз болуп кубанарлык. Байлар да мал кызыгын бил алмай жүр. Жаз жиберип күз атын мин алмай жүр дейт. Ой, эмне деген. Байкадыңыздарбы? Мына Абай атабыздын доорунда мындай айтканда чыныгы акындар ошол элинин мүдөсүн, элинин жүрөгүн тыңшап, ошол доордун айта албай турган муңун айтып, мейли ал жаман көрүнсүн бектерге, султандарга жазып кеткен да бизге калтырып. Мына осы күндө ос элде данеме жок, мейир ханып мәз болуп кубанарлык дейт. Байлар да мал кызыгын биле алмай жүр. Жаз жиберип күз атын мине алмай жүр дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Бул өмүр бир эле бүгүн эле биздин башыбызга түшкөн түйшүк эмес. Бул бизге чейинки доордо дагы далай менмин деген даанышмандарыбыз аркылуу айтып атат. Ушундай чоң сыноолордон адамзат өткөн экен да. Ошон үчүн жанагы күнү келе түркүк болуп тура бербейбиз да өмүрдө.
Ошон үчүн жакында мен мына Абай ааламы деген бир ырды буйрутма берип жаздырып койдум элеми. Мына жаман ылаң атың өчкүрүп өтүп кетсе, Алматыга чакырылган элем, дагы бир башка облустарына чакырылдым эле. Барып калсам, белек кылып алып барайын, ырдап барайын деген бир ыр жаралды. Мындай деп жаздык биз. Казак кыргыз бөлөк бөтөн эл эмес. Керегелеш, эзелтеден эшиктеш. Улуу дала токтогулга киндиктеш. Улуу тоого Абайры бешиктеш. Абай сөзү ашуу белес жөн эмес. Абай сөзү бороон шамал жел эмес. Улуу Абай жолунун тек кадыры, улуу жибек жолунан эч кем эмес. Деген ошондой биздин бир максат деген бир мыкты менин өзүмдүн ариптешим, кесиптешим бар. Төкпө акын өзү. Мен осы жигитке өтө көп кырлуу жигит, бул жигит дагы. Буйрутма бердим, Абай атабызга арнаган бир сөз жазып берчи деп. Мына ушундай биз да кыргыз эли жөн жаткан жокпуз. Абай атабыздын 175 жылдык мерекесине тилек кошуп, үн салып жатабыз. Айтор эң башкысы элибизде амандык, тынччылык болсо, андан бери келсек, эми тарыхты карап эле тарыхтын ичиндеги баатырларды айта бербейли деп кээде мен өзүм айтып калам да, катарлаш жүргөн өзүбүздүн азыркы көзүбүз көргөн шерлерибиз бар, эрлерибиз, эр азаматтарыбыз бар. Мына кече эле жаңылыктардан көрүп калдым. Жанагы Ташиев деген азамат мырзабыз колун сунуп элге, жанагы бул бет кап жетпей жаткан учурда бир жагын элдин эмесин көйгөйүн чече калайын деп ошонусун ташып жеткирип жатканын угуп калдым. Мындай айта турган болсок, мисал келтире турган болсок, андай азаматтар, намыска турар мыктыларыбыз көп. Элибизге керек учурда калкагар болор, тирек болор. Чыныгы эр азаматтарыбыздын алтын башы аман болсун. Мен болсо кийинки учурда бир топ чыгармалардын үстүнөн иштеп жүргөн кишимин. Анын ичинен мына казак акындарынын ичинен мен şu Абай атабыздан кийин Калкаман Сарин деген керемет бир көз тийбесин ички дүйнөсүнөн сырткы дүйнөсүнө нуру чачылып турган бир бешенеси жарык жигит бар экен. Акын, жазмакер. Өзүнүн жанынан көргөн эмесмин, туугандар. Мен мына китеп окуп атып эле өзүм таап алам да ошентип. Ана ошол жигит өмүр жөнүндө жаштыгына карабай өтө көп жазыптыр өмүр жөнүндө. Ошондо бул өмүр деген бир 3 сап кайрыгын жактырып огон келип калды. Ушундай күндө казак элибиз менен канатташ жайлообуз, жаздообуз бирге тынч эсен аман чыгып кетели деп жалпыңыздарга амандык тилеймин. Калкаман Сариндин сөзүнө жазылган бул өмүр деген ырымды кабыл алып коюңуздар. Yaşlığın aça vermez bücürüm gay Ökünü ötken günga öksünden Juvarsın gönüldögü
gelse göz yaşına küve kılgan. Bul ömür oynap yürüp otpaz ular ey. Kapıstan gezdeş üler koştoşurlar. Bul ömür ötpös ötse biz ötörüz. Kış köktüm yaşıl jaz yer küz eken biz. Buğulup gözden akkan ısık yaşa ey. Bir günü yerip ketçü muz eken biz. Tomçuğup gözden akkan tamçı yaşa ey. Gez gelse yerip keter muz eken biz. Bir günü yerip ketçü muz eken biz. Mana ушундай туугандар. Өмүр деген Türkiye iyi akşamlar. Türkiye'den de bana Moşal Güven degen salam aytıp жатыптыр. Çok teşekkür ederim. Barыңыздарга ыраазычылык билдирем. Men jana biraz efirge чыгып койдум эле. Ошондо мага абдан салам айтышкан. Өзгөчө Казакстандан мага аны айтып бериңиз деген туугандардын өтүнүчүн орундатып азыр чыгып отурам да. Ошол Абишева Дарига. Ой, Даригажан, амансызбы? Дайым ошо биздин Кыргызстанга сиз баарыбызга чачыла чачып ысык саламыңызды айтып турасыз. Талантыңызга миң тагызым. Көп рахмет, өтө адемисиз дейт. Энди каякта биз? Биздеги адемиликтер кетти ғой. Надира Нарматова деген менин акыл кара чач. Сиңдилерим деп коеюнчу, булар бизден кичүү. Мурдагы парламентте депутаттыкта отурган сиңдим отурат мына жерде. Курманжан Даткадай болгон мыкты сиңдилерим бар да. Айланайындар, амансыңарбы? Наргиза Шамшиева, Кыялбек Ахматов, кереметсиз эже дейт. Ким билсин айланайын, кереметмин деп деле айткым келбейт эми. Элге журтка чыгармачылык адам болгондон кийин анча-мынча бирине экин кишиге дем берип калабызбы деп баягы. Азыр элибизге мен ойлойм да. İçine komuzumdun ünü okşaşpay turат da. Bilbeyim emneге андай. Биле албайт экен. Комуздар да бизге окшоп. İçine моңайып турган сыйт. Эми туугандар, сөз байлығы, ой байлығы дейді екен. Ойы тұнық кишилерден жақсы сөз шығады екен. Чынын айтыш керек та.
бекеринен кыйын жазуучуларыбыз ошондой өзү 100 жыл мурун кетсе дагы жакшы кеби жакшы сөзү бизге калып тумар болуп жан дүйнөбүз жардыланып турганда мына бул жерде менде мына эски илгерки залкарлардын китептери бар. Могу жерде Кет Бука, Асан Кайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арыстанбек деген. Мына туугандар. Мен көчөгө чыгып анда-санда калып эле деп аңгеме курганды өзүм жаштайымдан мага кошуна болгондор билет. Жанагы илгеректе заман жакшы эле орус кемпирлер тизилип отуруп калат эле. Ошол заманда дагы эч отурбадым көчөдө. Расын айтыш керек дем. Анда балдар жаш болду, кире калып казанды кайнатып оокат кылат элек. Андан кийинки азыркыга чейин эрмегим китеп туугандар. Досум да, мындай айтканда жөн эле сырдашам. Көөдөндү көкүрөктү агартамын. Мына Эгемберди Эрматов деген заман кайрыкты бекеринен бул киши да мындай пайгамбардай болуп өзүнүн төгөрөгүндөгү ыпылас кир дүйнөнүн баарын берге жазып кеткен. Эгемберди Эрматовду алып окусаңыздар, деп далай көзүңүздөрдү ачат бул. Анан эми мына жеңги жок атабыз жөнүндө мен айтпай эле коеюн. Бул киши жөнүндө такыр. Бул кишинин ар бир сөзү укмуш. Анан кийин мен өзүм жакшы көргөн жазуучулардан мына Түгөлбай Сыдыкбеков деген атабыз бар. Азыр мындай кыргыз жок. Нукура кыргыздын жытын ушул китептен табасыздар. Айтматов жөнүндө эми no comment деп коет да. Анан мени ушул куттуу шаарга алып келген чоң маданияттын чордонуна жол ачкан чыгармалардын бири. Азыр эми ал жаштык кезимдегидей укмуш кылып ырдап бере албаймын. Анда үн башкача болчу туугандар. Бирок менин айтып атам го, борборго мени алып келген мен кылып 6 дуанга дегенде кыргыз элине тааныткан ырлардын бири бул Арзыбек Бедияровдун Кайра келчи каркырам деген чыгармасы. Сөзү биздин кыргыз эл баатыры болуп 90го чейин ушундай бир элдин урматында төрүндө жүрүп кеткен Сооронбай Жусуев агабызга таандык. Өтө чыныгы аксакал эле, чыныгы. Мындай бир айкөл, ошо кишинин да жанында колтугунда көп жүрдүм. А кишилер отурган төрөлөрдө отуруп ырдадым жаш кезимде. Ушу турган Алматыга далай бардым мен. Ошол эл баатырыбыз менен Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуевтар менен. Ошон үчүн маданиятыбыз бар болсун андан көрөк. Бекерине жана Абай атабызды айтып өткөн жокмун. Адабиятыбызды сактайлык. Руханий дөөлөттөрдү көтөрүп жүргөн, элине жерине чындап береке чакырган акын жазуучуларыбыз аман болсун туугандар. Ушол чыгарманы ырдап берейин, илгерки мен 30 жыл мурун ырдаган. Жал көздү жап-жаш элең анда сен жаз күнүндөй жагымдуу элең жаңа сен комуз элең кылтагылып күйлөнгөн чолпон элең балбал жаңган таңда сен андан бери сан күн өттү арышта ал күндөрдө сен да кеттиң араздашпай алысташтык себепсиз азыр дагы бир мен үчүн табышма багымдай сени күтүп аңкыган
Sen degende balgılan Kadırına jeter elim uşul kez Kaygı uçup kayra gelçi kargıram Kadırlaşıp ötör elek uşul kez Kaygı uçup kayra gelçi kargıram Kaygı uçup kayra gelçi kargıram Деген керемет çıkarmalardı жараткан менин кесиптешим кыргыз эл артисти Арызбек Бедияровдун көп мыкты чыгармаларын билесиздер. Барам сага, келем сага деген Кутман жер деген ыр бар. Андан сырткары Күлгүн жаш деген ырын теге казак туугандардагы Багдат Курбунбаш болуп ырдашат. Бир куплет ырдап коеюн. Деген сыяктуу туугандар бүгүн таң атканча концерт коюп жибербейин эми. Баягы биз чыгармачыл адамдар анда-санда кичине бир жанагы оңайып отурган элдин көңүлүн ачалы деп аман эсендикти сурап коелук деп ошентип туура болсо кабыл алыңыздар, жок туура эмес болуп калды, уйкум бузулду десеңиздер кечирип коюңуздар дегендей. Мына эртеңден баштап мына сырттагы илдет келбегенде атаң көрү боз үйлөрүбүздө чоң кара казандар асылып, элибиз бала чакабыз менен жадырап жайнап Ноорузду тосот элек да. Биздин кандай сонун Норуз майрамыбызга кичине ошондой бир шартка жараша көлөкө түшүп, ошондо да муңайбаңыздар. Баары өтөт, Кудай буйрса баары ордуна келет деп ойлоймун. Ынтымагы бар элдин таалайы бак ачылат дейт. Ынтымагы бар элдин эли чогуу жыйылат деп. Буга чейин кылымга арткан элибиз мындан кийин дагы Кудай буйрса эсен аман ошондой ырыстуу чоң казанга Кудайым берекесин берсин деп туралык. Анан төрт тарабыбыз, төрт көзүбүз түгөл болуп, төрттүлүк малыбыз жайлоодо Кудайга шүгүр өрүшүбүз кенен элбиз. Дарыяларда мына аккан суунун дабышын тыңшаган тиге жеңи жок атабыз айткандай, суу өмүр дейт. Суубуз бар демек биздин өмүрүбүз дагы али кылымдарды каратат деп ойлоймун. Ошондуктан жалпыңыздарга
аумин айланайын. Наргиза Шамшиева. Өзү түздүн сөзү түз дейт, садака болоюн, өмүрлүү бол айланайын десе. Ошол менин махабат кызым. Мен өзү экеле кыз тарбияладым. Экөө мага кубат, дем айланайындар. Өздөрү эне болуп, өздөрү бала жеттап азыр өшөнтүп турган учур. Ошон үчүн биз энелердин тилегибиз мындан буягына да бешикте бала терметип дегендей. Даригажан, үнүңүзгө жел тиймесин дейт. Аумин, аумин. Анан кийин ошол балдарыбыздын жүгүрүп тайене чоңене деген бал тилине Кудайым бизди ошол дагы да болсо насип кылсын. Мындан бул жагына жанагы эмне деп койчу эле. Жентек тойлорубузду буйруп насип кылсын. Ошол эр азаматтарыбыздын Кудайым жанагы багын ачсын, багына жарашкан тагын берсин дегендей мыкты-мыкты уулдарыбыз бар, ар намыстуу айланайын. Мына могу жерде мен Улукбек Кочкоров деген инимде карап аттыр көптүн арасында. Бул Улукбек Кочкоров деген инимдин мен тааныганы, үнүнүн чыкканын көрө элекмин, мындай. Ушундай азамат да, ак сөөк, ата энесинен тарбия көргөн, тектүү жердин баласы. Азыркы келген биздин президентибиз менен дагы жакшынакай кол кармашып, жаштарыбыз мындай, ыймандуу жаштарыбыз көп азыр, Кудайга шүгүр деп коелучу. Азыр эл тоюнуп турган учур. Мына бу туш-туштан бизди кээде сүйөмөлдөп калышат, бизди кээде колдоп коштоп турушат. Ушундай азаматтарыбыз турганда кантип анан кыргыз эли жокту сүйлөйбүз. Жоктун түбү жок болот дейт. Эч качан жок деген сөздү сүйлөбөңүздөр. Менин өтүнүчүм. Бар десек дагы берет экен Кудай берекесин. Бар элбиз биз. Бир элбиз. Берекебиз ташый берсин дегендей, жетпес кенч, түгөн күз, дөйлөт берсин элиме. Мындан ары дагы берип келген, дагы береринен үмүт кылалык. Кудайдан жакшы нерсени сурасаң берет экен. Ошон үчүн туугандар, мына касиеттүү комуз менен илгери хандын баласы өлгөндө деле угузган экен. Ушул акылмандар, олуялар келип, дегенде акырын чертип, көкөй кести, сынган бугулар бекер чыккан эмес да. Муну менен эмнени айткым келип жатат. Биз тарыхты, эчен тарыхтын ошондой бир оомалуу төкмөлүү дүнүйө ушундай экен. Бардык сыноолорунан өткөн элдербиз. Аманчылык тилеймин жалпыңыздарга. Тынччылык болсун. Балдарыбыз ыйлабасын, бөбөктөрүбүз кичинекей. Ушулордун жүгүргөнүн көрөлүк, чуркаганын көрөлүк. Керек болсо ошолорго той берелик. Агайын журтубуз менен эсен бололук. Элибиз аман, жерибиз тынч болсун. Кыргызстаныбыздын туусу ааламга азыр желбиреп, терезебиз ар эл менен теңелип турган учур. Кудайга шүгүр, эгемендүүлүктүн алгандын өзү кандай чоң зор бакыт. Ошол бактыбыздан, ошол дөйлөтүбүздөн бизди Кудайым айырбасын, туугандар. Түнүңүздөр тынч болсун. Жакшы жатып жай туруңуздар.